Өткөн суткада өлкөдө 2 адамдын чөгүп кеткени аныкталган. Алардын бири 42 жаштагы келин Ысык көл районундагы Чоң Байсорун суусуна агып кетип, жансыз денеси табылган. Экинчи учур болсо Ош облусундагы Кемпир-Абад суу сактагычына 27 жаштагы эркек киши чөгүп кеткен. Жерине издөө иштерин жүргүзүү үчүн 12 куткаруучу тартылып, саат 21:20 кеч киргендигине байланыштуу убактылуу тототулган. Натыйжа болгон эмес. Бүгүн 14-июнь күнү издөө иштери улантылат деп айтылат маалыматта. Жайкы мезгилде күн ысыгындыгына байланыштуу ÖKM сууга түшүү эрежелерин жарыялап эскертүү беришүүдө. Жалал Абад облусу боюнча сууга түшүүгө тыюу салынган 47 жай аныкталган. Сууга түшүү учурунда биринчиден айлана чөйрөдө ошол жердеги сууга белгилерге көңүл бурушса, анан ичимдик ичип, анан жаш балдар ушу ата-энесинин карамагысыз сууга түшпөсө, анан ичимдик ичип мас абалда сууга түшпөгөн катуу эскертебиз. Ал эми сууга түшө турган мезгилде өзүнүн атайын ошол жерде куткаруучулары бар, атайын белгиленген аймакта гана сууга түшсө, бизге дагы өздөрүнө да жардам кылган болот. Белгилеге келсек, областын аймагында сууга түшүүгө мүмкүн болгон 38 бассейн аныкталган. Ал жерде куткаруучулары бар, жеке менчик бардыгы. Ал жерде куткаруучулар бар. Тилекке каршы ушул күнгө чейин куткаруучулар эч кандай атайын даярдыктан, окуудан өткөн эмес, сертификаттары жок. Ал эми облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан сууга чөгүп кетүүнүн алдын алууга байланыштуу иш-чаралар 12 майдан тарта башталган. Мисалы былтыр алып карасак, ушул 5 айдын жыйынтыгы менен 8 жаш өспүрүм сууга чөгүп кеткен болсо, быйылкы жылы 7 ушундай кырсык окуя катталып отурат. Анын көпчүлүк бөлүгү ушул База Коргон районуна туура келет. База Коргон районунун кызматкерлери тарабынан дагы мындай учурлардын алдын алуу боюнча байма-бай алдын алуу иштерин жүргүзүп, баягы бат аккан каналдардын жээктерине тосмолорду тозушуп, айыл өкмөт жергиликтүү тургундар менен биргеликте азыр учурда ушундай иштер жүрүп жатат. ÖKMдин маалыматына ылайык 2021 жылы 14 сууга чөгүп кеттүү фактысы катталып, анын 7си жашы жете элек өспүрүмдөр болгон. Ал эми бул жылдын 6 айында 2 учур катталган. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.